Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак, телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун. Оштун тургуну өз атасын бычактады. Ош шаарынын Акбура милиция бөлүмүнө 3-июнда саат 16:25 чамасында Ленинград көчөсүндө ата баланын ортосунда чыр чыкканы тууралуу кабар түшкөн. Аймактык инспектор барган учурда үй ээсинин уулу кандын тактары бар кийимдери менен эшикке чыгып бара жаткан. Милиционер үй ээсинин уулун кармап, аны менен үйгө киргенде үй ээси атасы кансырап жаткан. Милиционер медициналык тез жардам кызматын көрсөтүүчү дарыгерлерди жана кесиптештерин чакырып, жабырлануучуга алгачкы жардамдар көрсөтүлдү. Жабырлануучу 32 жаштагы уулу алкоголдук ичимдиктерди көп ичкендиктен «ичпечи балам, жок дегенде ыйык орозо айында арак ичпе» деп суранган. Анын бул сөзү мас абалдагы баласына оор тийип, ашканадагы бычак менен атасынын мойнун кесип жиберген. Мунун кесепетинен жабырлануучу ата көп кан жоготуп, өз учурунда көрсөтүлгөн жардам аркылуу өмүрү сакталып калды. Окуянын башынан баштап айтып берсеңиз, биринчи атаңыздын кантип ушундай кылып кол көтөрдүңүз, эмне себептен атаңызды ошондо союп салдыңыз? Ошо атам алигинде сизге кандай айтсам болот. Үйдө балиги мен ичем, постоянно неме ичкилиги турат үйдө. Балиги постоянно ичип эле жатпайм. Просто турат да, эгерде керек болуп калса. Ошол күнү атам ичип жаткан экен, мен түшүп чыгып, анан телефонун сурадым, чыгып эме кылып карасам ичкен экен, закуска кылып бердим. Ичкенден кийин арагына иче турган нерсең болсо алып түштүм. Ошондон кийин өзүнө өзү сөз баштап эле, жок коюң неме десем, болбой, мен чыгып кетип атсам, уже токтоп неме кылды. Анан жакпай калды окшойт сөзүм, уруп кетти. Анан тоссом, ошо уруп кетти эле. Неме кылып, анан ошо столдо бычак турат эле, бычакты көтөргөн эме колунан алиги кармап алып салайын десем, ошо корктум да, кармап алып салайын десем, ошондо өзүнө тийип кетти да. Ким колунан кармап? Атаңыздын колун, атаңыз көтөрдү бычакты? Ак колунан ошо алайын дедим эле да. Анан тийип кетти. Канча жолу сайдыңыз же, бир эле жолу союң? Жок, ушу бир эле жолу кесилди. Анан атаңызды сойгондон кийин милициялар баргандан кийин аны жашырдыңызбы? Жок. Кандай болсо ошондой айтып берген. Биринчи жардамды ким көргөздү? Ким чакырды? Тез жардамдар. Тез жардамды мен алиги канды токтотуп аткан маалда неме ошо участковый келди, участковый чакырдым. Атаңыз сизде орозонун айында атаңыз өзү ичпеген деп ишкен, орозонун айында ичпей балам деген сөз үчүн сиз жеңиңизге эле ошентип союптушапсызбы? Жок, аны ким айтты? Мен Атаң айтып атат ошондо. Атам постоянно ичет. Атаңдан эмне болду? Сен эмне аркасынан келип бычак менен тартып бердиң атаңды? Аркасынан тарткан жокмун. Атаң ушинтип айтты сага? Жок, мен атам менен кечээ сүйлөштүм го. Атаңыз не деп атат эми сизде? Не деди? Балам башыңда шуян бар экен. Шуна деп атат да. Кечире кечирбей экен? Кечирем деди, мен кечирдим, сен балам, мен баламсың барбыр деди.
kechirim suradım da kechirip koyayım. Hatayla kılgan jokmu go dep. Не деп кечирим сурадыңыз? Шын айтып берсеңиз, атаңыздан кечирим сурадыңыз ба? Keçirip koyun, haligi atayla bolgan jok go, neme özü kokusuktan boldu atap, haligi siz dagı masalеңiz, men dagı masalem dedim da. Sizin үй бүлөңүз барбы? Ооба, Канча балаңыз? аялым эле бар. Азыр жашайсыз, жашабайсызбы? Жашайм. Мушташып кеткен жокпуз, мен атама кол көтөрөмбү? Кол көтөрбөм. Анам сизди эмне кылды анага? Урду атаңыз. Ооба, эми бир-эки жолу уруп берди да ушундай болуп кетти. Анан атаңыз бычакталганда сиз бычакты колдон алып коеюн деп мойнун кесип алдым деп атасызбы? Ооба. Чынын айтып берсеңиз. Чынын ошол. Атаң сен айтты, кухняда турсам, аркама карап турсам, кухнядан бычак алып келип, союу деп бычак мокоп болуп калды деп бычак мокуп болгондо мен өлтүрүп коет деп ойлоп атат. Жок. Аты кайда уруштуңар акаңар? Ошо неме комнатада да. Не комната, спальнядабы? Жок, ошо алиги мейманканада. Мейманканада кайсы бычак болот? Неме стол бар да, атамдар ошо мейманканада бар, мейман ошо ата менен жаткан үйгө келет го. Сиз канча жаштасыз? 32. 31? 32. 32 жашта. Сиз мурун соттолгон эмессизби? Жок. Бул азыр текшерип атат. Бул айтып кое берет да. Жок, башынан шектеден текшерип. Атаңыз менен чогуу эле эмессизби? Эми алиги жаштыгым, алиги переходной возраст, где-то 5-класстан уже 21 жашымга чейин жоо болгон эмесмин. Кылмыш иши боюнча айтып берсеңиз эми. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан бул факты боюнча адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен 97-28 аркылуу кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө баягы жабырлануучунун көрсөтмөсүнө караганда баласы акыркы убактарда запойго кирип көп иче баштаган. Анын ичкендигине атасы каршылык көрсөтүп туруп, орозо күнү ичпей жүрсөң болбойбу балам деп койгон үчүн мага каршылык көрсөтүп туруп, ушинтип мени союуга аракет жасады, өлтүрүүгө аракет жасады деп көрсөтмө берген. Азыр эми тараптардын тең көрсөтмөлөрү да териштирилип, натыйжада баягы тиешелүү тергөө иштери аякталган үчүн соттук кароого жөнөтүлөт. Окуяны айтып берсеңиз, окуя кандай болду? Балаңыз айтып атат, атам ичип алып эле мен өзүмү коргоо үчүн ушундай абалга келдим деп. Endi ashuni degan bo'lsa, ashundek. Siz endi balangizni kechirasizmi? Kechiraman, bolam. Men bolam-ku, men uni qanaqa nima deyman? Men bir iflos ota bo'lsam ekan, men unaqa desam, yo'q, men bolam, men kelinim. Men ham baxtli bo'lishini xohlayman. Nima bo'lsa ham yengillik bor elanmalar. Башкандай жиниңиз келдиби сизге кол көтөргөндө? Eşi jinim kelganda men qattiqroq urib qo'ydim da. Meni so'kib yubordi, urib yubordi meni ellarimga. Keyin men urib qattiq urib qo'ydim. Keyin qanaqa urib
bir narsa bo'ldi. Shunday bo'lib qoldi. Birinchi siz balаңызды urib qo'ygan turmay berеңiz, Balаңызды birinchi siz urib qo'ydingiz, ana balаңыз Hani jingitiya degan gaplarni qilib masjidda aroqni olib kelib qo'yib chiq desam, nima qo'ydi shu bilan shunday tartish bo'lib ketdi. Araqtap kelib içem dedi öyle. Siz de masa aldınız da ошол. Ооба. Siz de masal aldınız, biroq balаңыздын içişini kalabadınız özünüz. Balаңыз içpe degeniz. Chiqib uyimga o'tir deb aytdim, shu chiqmay qo'ydi. Özünüzün qancha balаңыз var? 3 bolam bor. Мындай ызычуулар ар дайым эле болуп турабы, же кандай үйүңүздө? Yo'q, birinchi jolu. Men bolalarim вообще умницалар. Birovsi Peterda ishlaydi xotinim bilan. Qizim Sverdlovskiyda. Barcha normalniy shu bola. Bu eng kichik balаңыз mı? Eng cho'g'i. Эң чоң балаңыз. Балаңыз сизден аябай кечирим сурады да, там ушундай кокус болуп кетти. Qo'qqis ketdi. Siz деле кечиресиz. Kechirim. Эмне кылмадыңыз? Башка айлерде жок, балаңыз. Ailada balamdı. Men balamdı. Men günörümdü, bari yok. Men günörüm bir yerden жақсы қарабай қалғанмын. Bir жерде бірдекені тур үшін тұрар қалғанмын. Шүн үшін шындай болып қалғанда. Буквально 2 июнь күнү саат 7-лерде келген скорая помощь менен ошондо акыбалы орточо эле келгенде сразу биз көрүп в экстренном порядке госпитализация кылып бул жакта первая медицинская помощь оказывать этип операция столунда жасап ошо полный эмнелерди тиккенбиз. Жакшы рана глубокий эмес эле. Жизненно важная артерия, сосудтары поврежденный эмес. Мындай орточо. Бардыгын послойно тиіп, азыр уже больнойдун акыбалы жакшы. Уже тамак жеп, басып, нормально. Өзүнө келип калды уже. Канча сантиметр? 10 сантиметрдей. Коса кеткен мойнунан. Азыр уже шрам деле билинбей калат уже. Шофт алгандан кийинчи. Качан менен чыгасыздар? Дагы так бир жума жатат. Бир жума под наблюдением. Анан азыр антибиотикотерапия алып атат. Физиолечение. Каждый день 2 перевязка жүргүзүп жатылат. Нурсултан Талабек. Дарыгер. Врач.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы, салону жумшак, телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун.